3 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 24 KG басылмасына козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу басылма УКМКга таянуу менен 2 апрель күнү билдирди. Маалыматка ылайык, УКМКнын ага тергөөчүсү Эрлан Акынбеков басылманын жактоочусу Нурбек Сыдыковдун кызматкерлердин жеке уюлдук телефондорун жана кеңсе жабдууларын, анын ичинде ноутбуктарды, системалык блокторду кайтарып берүү өтүнүчүн канааттандырды. 15 январда тинтүү учурунда алынган бардык финансылык документтер басылмага кайтарылды деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин 24 KG басылмасына согуштуу пропагандалоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. 15 январда алардын кеңсесинде тинтүү жүрүп, бардык техникалары алынып, имарат мөөр басылып бекитилген. Ошондой эле басылманын жетекчилиги атайын кызматка күбө катары сурак берген. Сокулук Рибинин убактылуу кармоочу жайында 41 жаштагы шектүү асынып каза болду. Ички иштер министрлиги алдамчылыкка шектелип кармалган киши 2 апрелде каза тапканын жана окуя министрлик менен Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынганын билдиришти. Окуянын жагдайлары такталып, кызматтык текшерүү башталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө тийиштүү кызматкерлердин кыймыл-аракеттерине баа берилип, күнөөлүүлөргө чаралар көрүлөт. Процессуалдык чечим кабыл алуу үчүн материалдар тиешелүү органдарга жөнөтүлөт, деп айтылат билдирүүдө. Тышкы иштер министрлигинин Орусиянын Крокус Сити Холл концерттик залында болгон терактты ачык актоого айыпталып кармалган кыргыз жараны Тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө болорун билдиришти. Орусияда бул берене боюнча кармалгандарга 500 000 рубльга чейин айыппул салынат, 3 жылга эмгек акысын алып коюу же 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Жалпыга маалымдоо каражаттары шектүү Москванын Жакап элиндеги Крокус концерттик залындагы теракт тууралуу телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Сүйлөшүү так эмне жөнүндө болгону белгисиз. Козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган мекендешке элчилик тарабынан учурда зарыл болгон консулдук укуктук жардам көрсөтүлөт. Жогорудагы маселе Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин көзөмөлүндө турат деп билдиришти министрликтен. 22 мартта Крокуста теракт болуп, кеминде 144 киши набат болгон. Жалпысынан терактка байланыштуу 12 адам кармалган. Алардын арасында Тажикстандын жарандары да бар. Евробиримдик Кыргызстандагы чет элдик агент тууралуу мыйзамдын кабыл алынышын кооптуу окуя деп эсептейт. Бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүк эркиндигин чектеген мыйзам кыргыз коомчулугунун Европа биримдиги сыяктуу эл аралык өнөктөштөр менен кызматташуусуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн, деп билдиришти Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 2 апрелде чет элдик агент жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Анын айтымында бул мыйзам өлкөгө бир гана пайда алып келет. Анткени баары ачык жана бирдей шартта иштешет. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары аталган мыйзам бейөкмөт уюмдардын ишин кескин чектеп, ачык эле репрессиялык мүнөзгө ээ экенин бир нече жолу билдиришкен.